казып чоңойтуп коюптур. Буну канал депчи, канал деп туруп чоңойтуп коюптур. Прокуратурага берип, анан прокуратура азыр президенттин буйругун жокко чыгарып, президенттин указаниясы менен кызыл китеп алган. Олордукунда мындай айтканда жасалма кызыл китеп алган эмес. 30дан аш службасы бардыгынын колдору бар. Эми себеби бул жерге архитектурный чимелерин коюп берген. Ошол буйрук менен кызыл китепти алган. Бул Гипрозем деген ишкана бар. Ал жерде бар документтерде жайыт деп, бул жер дөң болгон деп жайыт деп берген. Бул жерде 300дөн ашык үй бар экен. Анан бир гана ушул эжеге гана, ушул эженин гана жерин кызыл китебин жокко чыгарып атыптыр. Бул жер фундамент куюлгандан кийин эле токтоп калгандан кийин улантып кеткенбиз. Бир канча жолу келип утуру текшерүүгө келдик дегенде биз келип ушул жерде карап турганбыз. Ушул жерде кайсыл жакка кандай акчалар төлөнө турганын бүт баарын кассага барып, чек менен барып төлөп жүргөнбүз. Тааныштары аркылуу эле болуп калды деп ойлойм. Себеби бүт тааныштары барып атты сотко. Мени жесир, мен жаныма барып суранды 5-6 жолу төлөйкөндөн жер кылып берем деп 250 миң алып туруп, ошол Алмаз деп коет экен, фамилиясын билбейм, ооба. Жакшы силердин кызыл китебиңер бар экен деп келген. Одан кийин силердики мыйзамсыз экен деп. Бул кызыл китепти президент келип да буза албайт. Аны бузуш үчүн буларга компенсация берилет. Мен да абжал айтам, мен журналист эмесмин, же блогер эмесмин. Мен ушул ачык чындыкты айтып коем. Бул жерге 30 жыл болгон. 30 жыл мурун бул жерде бир мынерде бир аксакал грамоталык иштеп жүргөн. Бирок бир экөөсүнө мынерде без тууган эмне мында келип казып көрсөм мойнун жулуп калат керек болсо. Обязательно камчы кыдышаш келип камчысы менен чалып, же Садыр Нуркожоевич келип сөккөндө ишти кылбастан, мына өзүңүздөргө тиешелүү органдар силер карашыңыздар керек ушундай нерселердичи.